Рахмат кызым, бактылуу болгула. Ишиңерге ар дайым ийгиликтер болсун, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Алла ыраазы болсун. Ушу көптөн көп ыраазычылык билдирем сиздергечи. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы, Нурсыз эле. Бул жакта биз кайрымдуу фонду Манас эл аралык аэропортунда турабыз. Бул жакта жанында турган апанын кызы боор оорусунан Индия жергесине сапар алып жатат дарыланууга. Кызы жөнүндө бир аз маалымат берип койсоңуз, канча болду ооруганына? Биздин кызыбыз ошо кайнагамдын кызы эле, чоң кызы Жылдыз деген, Агайова Жылдыз 2017 жылдан бери ооруп жүргөн гепатит В менен. Анан кече жакында билдик, Москвада реанимацияга түшкөндө боор алмаштыруу керек деп айтыптыр врачтар. Мына ошондон баштап эле биз ар жак бир жакты эме кылып, анан ошол Азамат Байматовдун Кайрымдуу болуп фондун элдерден сураштырып билдик. Бул фонд аябай жакшы экен. Уюштуруу жактарын баардык нерсени бир муштумга бириктирип коюптур. Ал жакка барганда да кыйналбайт экенбиз. Булар эч кимге алданбайт да экен, алдатпайт да экен. Баардыгын өз ордуларына коюптур. Биз ошол жагын немеге чечимге келип талкуулап, анан Азамат Байматовдун ошо Кайрымдуу болуп фондуна келдик. Мына буюрса деп билет алып мына Манас аэропортунда турабыз. Кызыбызды учурабыз деп. Кудай буюрса эсен аман барып, ошол жактан боорун алмаштырып, жакшы болуп, арабызга аралашып келсин деген чоң үмүттө турабыз. Ошол үмүтүбүз ишке ашсын. Анан ушул калк көптү күрсө көл болот дейт. Бул акча деле бир адамдын туугандардын топтогон акча каражаты жетишпейт экен. Ошон үчүн калк силерден суранып атабыз. Ушул Кайрымдуу болуп фондунда чыккан ролигибизге биткеден болсо дагы каржы салыңыздар, сиздерден сураныч. Ошол жерге эм банк жүргүзүлөт. Ал 0771 12 52 68 деген номер менен ал ошол Жамболот Тагаев деп чыгат. Мына ошого салып туруңуздар. Сиздерден көптөн көп сураныч. Ушул кызыбызга да жетишпеген каржыларды ошой карапайым элден суранып атабыз. Ошол карапайым эл сиздерден чоң үмүт артып турабыз. Биз азыр ушул жерде ошол сиздерден суранып, сиздерге Алла ыраазы болсун. Ошол каржы жагынан үмүт кылып турабыз сиздерден. Буюрса жолуңуз шыдыр болсун, жакшы аман эсен барып келишсин кызыңыз. Сөзсүз буюрса көптүн катарына кошулуп, бизден көрүп атсаңыздар керек, бизден айыгуулардын саны буюрса Кудайга шүгүр. Өткөндө дагы өткөн жумада 4-күнү 12 адам учуп кеткен. Бул жумада дагы бул апанын кызы менен бирге дагы 12 адам учуп жатат. Бул нерсени бир жагынан карасак, ал Индия жергесине эс алууга же көңүл көтөрүүгө эмес, ден соолук шыпа издеп бара жатышат. Анан ал жактан дагы маалымат толук берилип турат. Сиздерден сураныч, ушул жакта апа айткан реквизиттерди сөзсүз текшерип, ким деп чыгат, өзүнө таандык болгон реквизитке жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз.